Истигфар боюнча алымдарыбыз айтышат, эң күчтүү, таасирдүү, пайдалуу бул Юнус пайгамбардын дуасы ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. О Аллахым, сенден башка ибадатка татыктуу зат жок. Сен бардык кемчилик айыптан тазасың, ал эми мен күнөөкөрлөрдөнмүн. Мына ушуну алымдардын айтуусу боюнча 313 жолу деп айтышат. Мына ушул таасирдүү деп. 313 жолу ким муну окуй ала турган болсо, эркектер дагы, аялдар дагы, балдар дагы жана бири-бирибизге айтып, эгерде мунун арабчасын окуй албаса, кыргызчасын эле окуп, эгер бул келимени билбей турган болсок, жөн эле астагфируллах деген кыска истигфар бар. Я Алла, мени кечир деп. Аны да айта албасак, жөн эле кыргызча, о Аллахым, менден кеткен кемчиликтерди кечиргин деп. Мына ушул дуаны кылып тура турган болсок, кечирим сурасак, Аллах Таала сөзсүз бизди мына ушул башыбызга келген акыбалдан куткарат. Аллах Таала жеңилдик берет. Биз менен сиз бул акыбалда үмүтсүз болбошубуз керек. Кудайга шүгүр, динибиз бар, Куран турат алдыбызда, хадис, пайгамбардын насааттары турат. Бул кыйынчылыктан кийин сөзсүз жеңилчилик бар. Ошон үчүн акын айтат: "Изаштадда бикал балва". Качан сенин башыңа бир кыйынчылык келгенде, тафаккар фи алам нашрах. Куранда Инширах сүрөсүнө көңүл бургун дейт. Ошого ой жүгүрткүн. Усрун байна юсрайн. Аллах Таала бул сүрөдө бир кыйынчылыктан кийин эки жеңилдик бар деп ваада кылган. Иза тафаккарта фафрах. Качан сен мына ушуну сүрөнү окуганыңда, ушунун маани, мазмуна көңүл бурганыңда, анда сен сүйүнөсүң. Кыйынчылык